Саламатсыздарбы, урматтуу Кызыл Квадрат каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан спорт жаңылыктары. Анда эмесе бизден алыстабаңыздар. Кыргызстандык спортчу Абдурахман Муртазалиев АКШда өтүүчү дүйнөлүк оюндарга жолдомо утуп алды. Ал дүйнөлүк рейтингдин жыйынтыгы менен турнирге жолдомо алды. Дүйнөлүк оюндар 2022 жылдын 10-15 июлунда Бирмингемде өтөт. Муртазалиев үчүн бул оюндар анын карьерасындагы экинчиси болот. Ал буга чейин 2017 жылкы дүйнөлүк оюндарга катышкан. Мындан сырткары буга чейин кикбоксчу Игбол Фазилжанов Италияда өткөн ВАКО дүйнө чемпионатында күмүш байкеге ээ болуп оюндарга жолдомо алган. UFC чемпиону Валентина Шевченко Facebook баракчасында Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз Улуттук искусство университетинин ардактуу профессору наамына ээ болгонун жазды. Атактуу спортчу наамды өтө олуттуу кабыл алганын белгилеген. Кечээ мен мындан 13 жыл мурун кинорежиссер адистигине ээ болгон. Өзүмдүн университетиме бардым. Окуучуларга жана ректоратка Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз Улуттук искусство университетинин ардактуу профессору наамын ыйгарганы үчүн ыраазычылык билдирем деп жазган Шевченко. Достор, каналга катталып, ошондой эле видеолорго лайк басканды унутпаңыздар. Ден соолукта аман туруңуздар.